Бишкектин тургуну Айбек Эрмеков жылына 4-5 тонна көмүр жагат. Быйыл суук эрте түшүп жаткандыгына байланыштуу бул жерден көмүр алганы келген. Ал быйыл кара отун эрте кымбаттап жатканын, тоннасына 4200 деген баа бир топ кымбат экенин билдирди. Ооба, эрте кымбатта дейт. Эми биз угуш боюнча тиякта арзан деп өзүнүн местосунда берген жер, Каргайчыда. Аяктан келгенче эле ушу баага чыгып калат экен. Айдоочу тигилер болуп ушунда чыгып калат экен баа. Былтыркыга караганда эми бирдей эле го мындай. Просто эртерээк ала атабыз, кыш эртерээк суук болуп. Мен үчүн кымбатыраак кичине. Баш калаадагы көмүр саткан жайларда кара отундун бир кабы 200 сомдон, ал эми тоннасы 4300 сомдон сатылып жатканына күбө болдук. 6-7 жылдан бери көмүр сатып иштеп келе жаткан Жанузак Ажыбеков казылган кендин келиши кыйын болуп жатканын, жолдун начардыгынан жана жакында көчкү түшкөндүгүнө байланыштуу кымбат болушу мүмкүн экенин айтты. Элдерден жалуютса келип, кымбат болуп атат. Билбейм, ал кымбат болгондо эми ал биздин колдон келбейт да чүрүшчү. Биз кошобуз ашып кетип ошол жерде 200-300 сом кошуп иштейбиз ушундай. Анын ичинде эмгеги бар, балдардын жүктөгөнү бар, кайра доставка машиненики бар, үйлөр жеткирип берет, түшүрүп берет. Ошол ич таразасы бар, ошентип эле анан билинбей эле баасы кымбаттап атпайбы. Сиздер көмүрдү каяктан аласыздар? Азыр эми бизге келиши эле, Бишкекке келиши эле өзү 3.7, 3.8, 3.6 тамашта ар кандай да эми. Жакшы жүктөлүп келсе кымбатыраак болот. Эгер майдараак болсо арзан болот. Ошол эми. Алган киши деле мисалы тандайт келипчи. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги быйыл республиканын аймагында былтыркыга салыштырмалуу көмүргө болгон баа 300 сомдун тегерегинде кымбат болуп жаткандыгын билдирди. Агенттик тарабынан мониторинг жана анализ жүргүзүлүп, сатуучулар менен бааны жөнү жок көтөрбөө боюнча иштер жүргүзүлүп, сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтышты. Сатуучулардын жанында ценник болуш керек, андан сырткары тараза болуш керек да. Сөзсүз түрдө ушул эки нерсе болуш керек. Андай нерсеси жок жерлерге бүгүнкү күндө монополияга каршы турган тарабынан эскертүүлөр берилүүдө. Убакыт бир жуманын убагында эгерде жок болсо, бир жуманын убагында коюу зарыл да. Эгерде ошондойду койбосо, биз мыйзам чегинде айып пулга тартсак болот аларды. Андан сырткары бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой көмүргө болгон баага монополия тарабынан, монополияга каршы агенттик тарабынан көзөмөл жок. Көзөмөл бир гана учурда киргизилет, эгерде баа бир айдын ичинде 20 же андан ашык пайызга өсүп кеткен учурда жүргүзүлөт да. Көмүр саткан жайларда тараза жана баа белгиси болбосо, анда 5000 сомго чейин айып каралган. Ошондой эле агенттик бекитилген баадан кымбат сатылган учурлар катталса, 10 миңден 28 миң сомго чейин айып салуу сунушун өкмөттүн кароосуна жөнөткөн. Канат Жолочиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.